Баткендик кол өнөрчү Алибай Момунов өзүнүн чакан устаканасында алгачкы жолу кыргыздын үндүү аспаптарынын түрүнө кирген кылкыякты жасады. Бул аспап өрүк тарагынан чабылгандыктан Баткендин өрүкү кылкыяк жасоого ыңгайлуу. Устанын айтуусунда бардык эле өрүктүн сөңгөгү жарабайт. Ал үчүн 30 жылдан кем эмес атайын тандалып алынган жыгач керектелет. Мындан сырткары төөнүн териси жана аттын куйругунан алынган кылдары да колдонулат. Могуларды аттын куйругунан койдум, кылдарына. Бул жаасы. Бул да 120 талдан турат экен да. Ар бир несеби болот өзүнүн. Бул жерде биз лактабайбыз. Өрүктү жасагандан кийин тазалап, сырдап, ушул май менен сылап турам. Уста өз кол өнөрчүлүгү менен ата-бабадан калган мурастарды элге жайылтууну максат кылып, кыргыздын 3 кыл комузун, турмуш тиричиликке керектелүү жыгач буюмдарын да жасап келүүдө. Өз колунан жасалган буюмдарды көргөзмөлөргө алып чыгып, чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусун да арттырууда. Анын жыгачтан жасалган кашыктары океандын аркы бетиндеги өлкөлөргө чейин кардарларын тапкан. Бул кашыктарды эл пайдаланып, азыр убакта алып сатып алып атат, колдонуп атат. Америкадан келген меймандарды алышты. Bunu 50 dana жасап бердим. Азыр мына да биздеги турмуш тиричиликте колдонуучу буюмдар булар күрөктөргө кирет. Мына жанагындай дан сапырабыз да. Булар да азыр болуп атат, эл алып атат, колдонуп атат. Каарманыбыз айыл жеринде жашагандыктан анын буюмдары жергиликтүү тургундардын керектөөсүнө ылайыкташкан. Жыгачтан жасалган казан жапкычтары, чөмүчтөрү кошуналарынан артпайт. Мындан сырткары айылдагы чеберлердин килем токууга керектүү болгон сокмолору да Алибай Момуновдун колунан жасалган. Биз өзүбүз мына айылдагы эмелер, байбичелер килем согобуз, чеберлер. Ого токмок жасап берет. Анын токмокторуну алып, биз килем согуп жүргөнбүз. Азыр дагы эле согуп атышат жаштар, аркабыздан согуп келе жатышат. Бар жокту колдон келет. Мана эми азыр Ана 3 жыл, 4 жылдан бери комуз жасап атат. Алибай Момунов кол өнөрчүлүк менен алектенгенине аз убакыт болгондуктан ушу кезге чейин 10го жакын комуз чапкан. Ал эми анын колунан жасалган кылкыяк аспабы азырынча бирөө эле. Келечекте дагы мындай элдик аспаптарды жасап, санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.